Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайыбыздын Энелер мектебинин программасы боюнча бүгүн сиздер менен азын оолак кеп кылабыз. Слайдты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу кесиптештер, бул сабак атайын сиздер үчүн арналат. Анткени бир күндө бир нече СМС каттар келип түшөт. Ар бир 7 тубандан кайрылган мугалимдер, тарбиячылар Энелер мектебин өзүбүздүн мектепке кантип ачсак болот, анын максаты, программасы кандай деген суроолор абдан көп болгондуктан ушул сабакты атайын сиздер үчүн даярдоого туура келди. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Энелер мектебинин программасынын биринчи бетинде Кыргыз Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов агайыбыздын пикири жайгашкан. Анда эмесе ушул пикир менен алгач таанышып алалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов тарабынан иштелип чыккан Энелер мектеби автордук программасы иштеп жатканына дээрлик чейрек кылым болуп калды жана ал республиканын бардык аймактарында жайылтылууда. Алыскы Лейлектеги номер 3 гимназияда болуп жаткан ийгиликтерге гимназиянын окуучуларынын жалпы республикалык тест тапшырууда, республикалык олимпиадаларда алдыңкы орундарды алып жатканында ушул программанын ролу абдан зор. Бул автордук программада Энелер мектебинин жобосу, мектепке чейинки билим берүү уюмдары жана 1-11 класстар үчүн Энелер мектебинин программасы, мыкты үй-бүлө, мыкты эне, эң мыкты сабак даярдоочу бөлмө конкурстарынын жоболору, практикалык иштердин тизмеги жана адабияттар сунушталып, сааттары көрсөтүлгөн. Гапыр Мадаминов балдарды жакшы окутуудагы мыкты тарбиялоодогу негизги маселе бул ата-энелер менен карым-катыш жана алардын билим алуунун маанисин түшүнүүсү экендигин түшүнүп, ушул программаны иштеп чыгып, программа өз кезегинде гимназиянын окуучуларынын, мугалимдеринин зор ийгиликтерге жетүүсүнө өбөлгө болууда. Тарбия маселеси өлкөбүздө аксап жаткандыгы анык. Ошондуктан Гапыр Мадаминов иштеп чыккан практикада конкреттүү ийгиликтерди көрсөтүп жаткан Энелер мектеби автордук программасынын республикалык деңгээлде жайылтуу учурда абдан актуалдуу маселе болуп саналат. Мугалимдер, класс жетекчилер, тарбиячылар бул программаны өз шартын, ата-энелеринин деңгээлин эске алуу менен айрым өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизип колдоно алат. Кыргыз Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов. Энелер мектебинин жобосу. Ошондой эле Энелер мектебинин максаты. Балдардагы бардык жакшы сапаттардын көпчүлүгү энелерден өткөнүн эске алып, айыл жериндеги энелерге үй-бүлөдө балдарды мектепке даярдоо, акыл-эс, адеп-ахлактык тарбиясы жөнүндө алгачкы педагогикалык маалымат берүү. Ошондой эле үй-бүлөдө балдардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жана башка таанып билүүгө, билим, тарбия алууга зарыл сапаттарын калыптандыруунун эң жөнөкөй жолун, ыкмаларын үйрөнүү жана энелерге, айрыкча жаш энелерге балдарды тарбиялап өстүрүүгө кызыгууну, жоопкерчиликти ойготуу болуп саналат. Азыркы шартта көпчүлүк балдардын 60% балдар бакчасына барбагандыгын эске алып, балдардын мектепке чейинки даярдыгын үй-бүлөдө толтурууга аз да болсо энелерге көмөктөшүү. Энелер мектебинин түзүлүшү. Энелер мектеби ушул жобонун негизинде ата-энелер чогулушунун жана пед кеңешменин токтомунун негизинде мектеп базасында ачылат. Алгач 1-класска балдары келе турган энелер кабыл алынат. Андан тышкары класстар аралык Энелер мектебинде 1-класстан баштап 11-класска чейин ар бир класстын жаш өзгөчөлүгүн эске алып, үй-бүлөдө балдарды тарбиялоодо ата-энелерге жардам берүү, усулдук багыт берүүчү темалар окутулат. Энелер мектебинде бардык класстын ата-энелери үчүн жалпы өтүлүүчү зарыл темалар. 1. Энелер мектебинин максаты, милдети, мааниси. 2. Үй-бүлөнүн балдарды тарбиялоодогу милдети, ролу, мааниси. 3.
Үй бүлөдө балдардын туура өсүп тарбиялануусуна шарт түзүү, сабак даярдоочу бөлмө, бурч уюштуруу. 4. Ата энелердин балдарды туура тарбиялоодогу жоопкерчилиги жана парзы. Үй бүлөдө балдарды тарбиялоо метод жолдору. Бул темалар жалпы мектеп ата энелерине чогуу жылдын башында өтүлсө да жакшы болот. Демек, урматтуу кесиптештер, сиздер энелер мектебинин программасында өз классыңыздарга тиешелүү бетин ачып алып, ошол темага даярданасыздар. Мисалы, башталгыч класстын мугалими болсо, 3-же же болбосо 2 класстын бул жердеги программасын аласыздар дагы ошол темага даярданып, ата энелериңиздерге энелер мектебин өтсөңүздөр болот. Ал жердеги теманын жообун каяктан табам деп дагы убара болбоңуздар. Гапыр агай жазган «Ата энелер сиздер үчүн» деген китебинде ушул темалардын баардыгына жооп таба аласыздар. Анан бир гана бул китеп менен дагы чектелбестен, өзүңүздөр чыгармачылык менен изденип, ушул темаларга байланыштуу китептерден дагы маалыматтарды алсаңыздар болот. Аз да болсо сиздерге маалымат бере алдым деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.